Коллегалар, достор, туугандар, кутман кеч барыңыздарга. Саат 1 болду. Заработок 10 000 болду, бирок расходду айтып берейин. Расход, билесиздер, Комфорт Плюска чыккам. Комфорт Плюс аренда бар. Аренда 3 000 рубль. Аренда 3 000, 7 000 калдыбы? Дальше минус. Парктын фиксированный эмеси бар, суммасы бар. 390 рубль. Арендадан сырткары 390 рубль алат. Плюс 100 сомго суу иштим. 100 сомго суу иштим, 500 болду. Так, дальше. 2,5 000 рубльга бензин койдум. Эми бар дагы 400-500 километрге жете турган бар. Ну, тем не менее койдум да. Ал дагы расходко кетет. 500 сом обед болду. 500 сом обед. Ошо менен расход 3000 аренда, 500 рубль парк суу менен, 500 рубль обед, 4000 болду. 2,5 000 рубль бензин, 6,5 000. Ошодан 6,5 000 минус кылыңыздар. Ошондо калган сумма мага калды. 3,5 000 калдыбы? Канча калды? 3,5 000 калыптыр. Анан плюс мен ойлоп турам, 1-2 жерден превышение скорость болуп штраф алдым окшойт. Ошо менен иштесем бүгүнкү күн 3000ге иштеп келдик, туугандар. Ушундай таксиге кызыгып, таксиге чыгамын, таксиге иштеймин дегендер ушу видеону көрүп алыңыздар. Мына так. Акыркы заказ мына 23:52 болду. Домойду басып келдим. Биринчи заказ болсо 10-дон 46 өткөндө бүтүргөн экенмин. Анан ортодо мына саат 1:30дан 6:30га чейин башка иштер менен жүрдүм. Но бул важный эмес, туугандар. Бул важный эмес, потому что күн өттү, бүгүнкү күн өттү, бир күндүк өмүр өттү дегендей. Башка иш менен жүрөсүнбү, кандай болсо дагы бүгүнкү күн өттү. Бүгүн ошо ишке деп чыкканбыз. Ушундай, туугандар. 3000ге иштеп келипмин. Комфорт Плюс тарифинде. Мына күн биринчи күнү вообще 3,5 000ге иштегенмин. Бүгүн вообще минус деп койсом болот. Мына 4800 күнү, по-моему, обедтен кийин иштедимби, же машинаны алмаштырып келдимби, ушундай. Мына 7-июнь күнү башка профиль менен иштедим, самозанятый менен. Промокод бар эле, ошо күйүп кетпесин деп ошол жакта иштеп койдум. Кыскача ушундай, туугандар. 1 мүнөттүк видео запись кылайын десем, сөз көп, жетишпей. Ушундай, таксиге кызыккандар, расход дедиңиздер, мына расход. Бүгүн Кудай кааласа 3000ге иштеп келипмин. Эми өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Таксиге чыкса болобу же болбойбу? Кутман кеч барыңыздарга, жакшы жатыңыздар. Дагы бир нерсени айтпай кетпин, баланс 7200 деп турабы. Эртең менен саат 8-де парктагы өзүнүн арендасын снимать этет. 3000 снимать этет. Плюс фиксированный 390 рубль снимать этет. Грубо айтканда 3,5 000 снимать этет дагы. Дальше иштешке туура келет. Анан иштей албай кеткен сейин дебеңиздер, потому что бүгүн суббота, жолдор бош, иштей турган күн. Плюс-минус бардыгында ушундай эле. Бардык таксистерде, арендада иштегендер ушундай эле иштешет. Багы 10 000, 12 000, 13 000 көрсөт го. Ошолор бардыгында ушундай расходдор бар. Мойканы айтпаппын. Мойка дагы бир 200-300 рубльга и то өзүбүз жубабыз. Сан мойдо. Мойканы айтпапмын. Анан баягы анча-мынча гаиге түшөбүз. Гаиге түшкөндө ар бир түшкөндүн эле 5000 рубль болот азыр. 5000 рубльды аны кошкон жокмун. Квартплата, жеген ичкен, азыр үйгө да куруп кирбейсиң. Ошолорду кошкон жокмун бияка. Канча тапсак дагы аз табабызбы, көп табабызбы, Алла Таала баракасын берсин. Кыскача ушундай.
Не кылабыз. Настроение түшүрбөй. Ишти уланта беребиз.